Кийинки суроом Бакыт Эргешевич сизге Ош шаары боюнча мына өзүңүзгө белгилүү былтыр Бишкек шаарына 15 мектеп, бир бала бакча бир убакта түз каржыланып колдоп бердиңиздер. Жалал Абад областында дагы 1 миллиард сом өнүктүрүү фондун ачып бердиңиздер. Ошол убакта Ош шаарына мындай эч нерсе каралбай калып кетти да. Ошол боюнча мен Ош шаарынын депутаты катары сизге кайрылам. Ош шаарына да жок дегенде 1 миллиард фонд ачып, мен Акылбек Сөнүбековичке берейин дедим эле. Сиз жеткирип барасыз, сиз да жакшы билесиз Ош шаарын. Ошон үчүн ушул боюнча эгер пландарыңыздарда болсо жооп берсеңиз. Бул өнүктүрүү фондун курбасак түзбөсөк болбойт. Мисалы Ош шаарына келаткан Кытайдын грантынан жолдор салыш керек эле, аны да Бишкек шаары алып койду. Былтыр 15 мектеп бир убакта Бишкек шаары бүттү, эми кийинки очерет Ош шаарына бериңиздер. Ош шаарына мына азыр кайтып аткан мектептер 45тен балдар 300 менде окуп атышат. Бакыт Эргешевич, оюңузду айтсаңыз. Биз өткөндө Ош шаарга барганбыз, комитеттин жыйыны болгондо, ошо Ош шаар боюнча маселе абдан көп көтөрүлдү. Сиз туура айттыңыз, ошол жерде да айтылды, ошо Бишкекке абдан көп көңүл буруп калды. Ошондо айтылды, Ош шаарга дагы мектеп боюнча, Ак Буранын жээги боюнча, теги жактан жолду эки полоса эмес 4 полосу жол боюнча, объездной жолдор боюнча, ошол боюнча сөздөр айтылды. Анын баарын биз кабыл алдык. Бирок фонд боюнча азыр менде эч кандай маалымат жок. Бирок ошол боюнча 23кө Ош шаары боюнча биз өзүнчө сүйлөшүү болду бизде. Өнүктүрүү боюнча. Мен ошо сиздерден баарыңыздардан суранам, ошол Ош шаарына өнүктүрүү фондуна жок дегенде 1 миллиард бербесеңиздер, акыбал бүгүнкү күндө өтө оор. Мен 1-2 эле маселени айттым. Ал жерде бала бакчалар, шаарды кеңейтүү боюнча көптөгөн бир гана ушул фонд гана бул нерсени чечкен турат. Бала бакча, урматтуу депутаттар, бала бакча бүгүнкү күндө биз 24% эле биз камсыз кылабыз. 758 миң бала бакчага барбайт. Ошон үчүн азыр биз токтом долбоорун иштеп чыгып атабыз. Жакында киргизебиз. Эгерде ким бала бакча курам десе, жерин беребиз, коммуникациясын кылып беребиз, жана арзан кредит деген дагы ошону карап атабыз. Анткени биз эгерде бала бакчанын маселесин чечпесек, анда биздин балдарыбыздын билим деңгээли дагы жогору болбойт да. Ошол жагынан биз караштырып атабыз. Рахмат. Бакыт Эргешевич, менин айткан суроолорго кийинки 3-чү окууга жооп келесиздер деп ишенем. Колдоп беребиз. Рахмат.